Тапшырмаларды чыгарыланталы. Так. Ошондо 24-нчү тапшырма. 24-нчү тапшырмада биз көп бурчтуктар анан айлана эки тема аралашкан экен бул жерде. Так. Чыгара алам да. А, Б, С, Д, Е, Ф борборо болгон туура 6 бурчтук сырттан сызылган тегерек дейт. Д барабар АД дейт. Бул диаметр, кичинекей Д менен берилгендер диаметр болот. Айлананын диаметри ошондо АД дейт. Диаметр менен сызсак, айлананын ортосун толугу менен кесип өтөт, диаметр болот. 6 бурчтук болсо ОД менен ДСны салыштыргыла дептир. Балдар, ошол 6 бурчтуктучу биз мындай бөлүп койсок, 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 бурчтуктан турат да 6 бурчтукчу. Ошол 3 бурчтук жөнөкөй эмес, тең жактуу 3 бурчтук болот. Мо 3 бурчтуктун бардык жактары бирдей болот. Түшүндүңөрбү? Ошондо эмне болуп калат экен анда? Так, саламатсызбы дейт, саламатчылык. Үнү чыкпай аткандарга жазып койгула комментарийден, вызов через интернет дегенди бассын. Түшүндүңөрбү? Ошондо туура 6 бурчтук болсо, 6 бурчтук туура тең жактуу 3 бурчтуктардан турат экен. Бардык жактары тең 3 бурчтуктар болот. Ошондо ОД менен ДС барабар болот. Ушундай эле чыгат экен. Так, улантабыз. F at x, x квадрат минус 4 деген формула берилген экен. Анда биз эмне кылабыз? X-тын ордуна эмне берилип атат? 2 берилип атат, Ошондо могу тапшырма кандай тапшырма деп айттым эле? Кимдин эсинде бар? Баштапкы функция дейт, Дагы эмне? Кече күнү биз өттүк го, кечеги сабакка ким катышты? 2 деген цифраны койгулачы кечегиге катышкандар. Бесера сурайын, күндө эчтеке билбей кире бересиңерби? Кана? Барбы кечеги сабакка катышкандар? Мына бар экен, 2 деген цифраны жазабыз. Гулиза, Ханифа, дагы ким? Ошондо эмне болуп атат бул? Бул тапшырманы айткам мен. Карышкырдын терисин жамынган кой деген тапшырма бул. Эстедиңерби? Башкача айтканда, бул жөнөкөй эле тапшырма болгону кыйын көрүнөт. Функция f at x дегенде эле корко берет деп атпаймынбы окуучулар? Коркпой эле оңой болот. Муну эмне кылып чыгарышыбыз керек эле? Бул x-тин ордуна эле 2-ни коюп коесуңар, болду. Ошондо кое турган болсок, биринчи эмне болот? 4, 2-нин квадраты 4, 4төн 4 алсаң 0 болот. 0дөн 0 чыгат, чынбы? Эми минус 2-ни x квадратка койсок эмне болот, балдар? Канча чыгат минус 2-ни квадратка койсок?
Канча чыгат? 0 чыгабы? -2'nin квадратка. -4 чыгат дейт, 4 чыгат дейт. 4 ооба, -4 эмес, жөн эле 4 чыгат балдар, себеби могу x-ка -2'ни койгондочу квадрат турат да, бул квадратка көтөргөндө биз сөзсүз кашак алып туруп көтөрүшүбүз керек болот. Ушундай эреже бар, түшүндүңөрбү? Анан кээ бирөөңөр айтышы мүмкүн да, x-те каша жок эле турат го депчи. Квадратка көтөргөндө сөзсүз кашак алып туруп көтөрөбүз. Эстеп алгыла, макулбу? Ошондо эмне болуп калат да, 2 колонка барабар болуп калды, 2 колонка барабар болуп калат. 25'imiz V болуп калат экен. Так, анда 26-чы тапшырмага келдик. 26-чы тапшырма x, o, y тик бурчтуу координата системасы деп коет. Балдар, кимдин эсинде бар? Мен мурда күнкү сабакта айткам. Эмне болду эле ошондо? Координаталарга канча тапшырма келет эле, балдар? Координаталарга канча тапшырма келет? Кимдин эсинде бар? 5 дейт, молодец. Нурсулуу Сатиева азаматсыңар. 5. Бая бирөө 5 деп койсо, экинчиси да 5 болгондо, балдар, эмне бул кандай эффект эле? Логикалык ой жүгүртүүгө жатабы же жатпайбы? Муну кандай эффект деп аттык эле? Же алды эсиңерде жокпу? Логикага жатат дейт. Мен катышпай калгамда дейт, Барабар дейт. Барабарсыздык мыйзамы бузулат. Жок, мындай да, бул жерде эффект талпы деп коет. Мисалы үчүн, бирөө бардык унчукпай турганда, бирөө а десе, бардыгы а деп кыйкыра беришет го. Түшүнбөсө деле ошентип берет да. Муну эффект талпы деп коет, баягы. Ушундай волна бар да, кыскасы. Ойлонбой эле элдин баары оң жакка чуркаса, тиги киши деле чуркап баратат дейт. Бирөөнү токтото калып сурайсың да, сен каяка чуркап баратасың десе, билбейт да каяка чуркап баратат. Билбейм, элдин баары ошол жака чуркап баратат, мен деле чуркап баратам. Мисалы үчүн, метке тапшыргандарды деле мен азыр күлүп айта берем да, мындай. Бирөө кайсыга тапшырып атасың десе, метке тапшырып, эмнеге тапшырып атканын билбейт да. Элдин баары метке кетип атат, анан мен деле метке кетип атам дегендер да бар да. Бул индивидуалдуу ой жүгүртүүсү жок болуп атат да, балдар, көрдүңөрбү? 5-6 тапшырма келет, бирок айткам ооба. Башкача айтканда, бул жерде x менен y сураптыр. X чоңбу же y чоңбу? Эмне кылабыз эми бул жерден? X чоң же y чоң? Кантип табабыз муну? Варианттарды сунуштагыла, көрөлү. Экөө барабар дейт. Нурсулуу. X чоң дейт, V дейт, Нуржамал, так, X, Фатима, V. Барабар дейт, V дейт. Эмнени негизинде барабар, эмнени негизинде чоң деп айтып атасыңар? Мен түшүнгөн жокмун силерге, балдар. Кайсынысы чоң десем, X чоң, A'сы чоң, B'сы чоң дейсиңер. Бурчтардын градусун аныктадым дейт Бибинура. Кайсы бурчтун градусун аныктап атасың? X менен Y-тин координатасы берилдиби же берилген жокпу? X, Y-тики. Бул эмеге сүрөткө карап аныктап койдум деп атасың да. Берилди дейт, X менен Y эгерде экөө тең 0 болсочу, X каерде, Y каерде точка берилген жок да силерге, же бул жакта, же бул жакта, же бул жакта деп точка берилип атабы силерге? Берилген жок. Точка вообще жок бул жерде. Бул жөн эле мындай сызылып турат, чынбы? Именно кайсы точканы сураган жок силерге. Бул жерде любой точка болушу мүмкүн. Эгерде 0 болуп кала турган болсо, экөө тең барабар болуп калат. Анан эгерде бул өйдө карай жыла турган болсо, анда ар кандай болот. Көрдүңөрбү?
Маалымат жетишсиз да бул жерде. Бул жерде силерге координата берилген жок, жөн эле системасы деп койду, анан башка эчтеке кылган жок. Отуруп алып уже А, Б, В-ны белгилеп атасыңар. Көрдүңөрбү? Ошондуктан маалымат жетишсиз Г болот. Бул жерден да бир нерсе эстеп кеттим балдар. Негизи балдарды чыгарганда эми мындай онлайнда көп байкалбайт, бирок офлайнда баягы кабинетте сабак өтүп атканда ушундай чыныгы тесттерди иштесек, балдар Г жообун көбүнчө белгилешет да. Баягы эми көбүнчө окуучулар жакшы билбейт го. Жакшы билгендер эми аз да баары бир класста не дейт, бир класста канча 20-25 окуучу окуса, 2 математиканы жакшы билет, Ошондо Г жообун балдар көбүрөөк белгилейт балдар. Эмне үчүн деп ойлойсуңар ошону? Эмне үчүн Г вариантын көбүрөөк белгилешет? Ой жүгүртө алышпайт дейт. Сонун жүгүртөт ойду. 11-класстарда ой жүгүрткөндөрдү көрө элекмин. Шумдуктай ой жүгүртүшөт. Түшүнбөгөн үчүн болуш керек дейт. Иштеш жолун билбейт дейт. Бул силер туура эле айтып атасыңар. Могун иштеш жолун деле билбей түшүнбөгөнү, ооба, мунун баары эле чын. Чыгарып алганыбыз үчүн балким дейт, Мындай да балдар. Г варианты дегендечи, бул эсеп чыкпайт, маалымат жетишсиз дегенди түшүндүрөт. Анан адам өзү мойнуна алгысы келбейт да, мен билбейм дегендичи. Анан көбүнчө карасаңар балдар, мен чыгара албайтам дебейт да окуучуларчы. Окуучулар мынтип айтат, эсеп чыкпайт деп айтат. Байкадыңар беле, ушинтип айтышат. Мен агай чыгара албайтам дебейт дагы, эсеп чыкпайт деп айтат. Бул эмнени түшүндүрөт? Адам мойнуна алгысы келбей атат да, билбегенинчи. Мен билбейм, мага үйрөт деп мойнуна албайт. Ошол себептен көбүңөр үйрөнө албайсыңар балдар. То есть мойнуңарга албасаңар билбегениңерди, ошондо үйрөнө албайсыңар. То есть мына азыр жөн эле эсеп чыгаргандан эмес, психологиялык жагында карап атпайсызбы? Ушуну көңүлүңөргө түйүп коюшуңар керек да. Анда эмне кылыш керек? Үйрөнүш үчүн көп сурашыңар керек да силер. Мисалы, окуучулар эки жолкудан көп сурагандан уялышат да. Бир жолу сураса мугалим бир түшүндүрүп берет, анан экинчи жолу эптеп сураса сурайт, анан үчүнчү жолу туруп басып келбейт да, сураганычы. Уялат. Ошондо үйрөнө албайсыңар балдар. Суроо бергенди үйрөнгүлө, макулбу? Кийинки эсепти чыгаралы. Кийинки эсепти чыгарабыз. Кечээнкү сабакты да запись кылган балдар. Кече жөнөтөм деп унутуп калыптмын. Буюрса бүгүн жөнөтөм. Ушул сабакты да жөнөтөм, мындай кайталап көргүлө. Так, андан кийин 20 тамыр астында 20 плюс тамыр астында 5 чоңбу же 36 чоңбу деп сураптыр. Муну кандай чыгарабыз? 36-дан канча тамырдан канча чыгат? 36-дан 6 чыгат, 36-дан 6 чыгат. Андан кийин 20 плюс 5, 5-тен канча чыгат эле балдар? Муну мен үйрөттүм эле го силерге. 5-тен тамыр чыгарган канча чыгат эле? 2-2, молодец, Мухлиса. 2-2 чыгат. 20-дан канча чыгат? Балдар, мисал үчүн, эгерде могу жерчи 20-ны чыгарганды билбейбиз, бирок 16 болсо канча чыгат эле? 16 болсо 4 чыкмак да, чынбы? 4кө 2-2-ни кошсоң 6-2 болот дагы, эмне болот? Чоң болот. Ушундай ой жүгүрткөндү үйрөнгүлө да, 20-дан кичирээк сан болсо дагы, 20 болсо анда сөзсүз даже 4төн чоңураак сан чыгат, Ошол себептен ушундай болжолду иштегенди дагы үйрөнүшүңөр керек да. Плюс минустардан ушинтип тамырдан чыгарып койсо болот. Экинчи алгебралык ыкмасы бар балдар.
алгебралык ыкмасы боюнча могул эки жагын тең квадратка көтөрүп жиберишибиз керек да. Көтөргөндө квадрат менен бул тамыр кыскарат, бирок могул мону болсо кыскача көбөйтүүнүн формуласы деген бар, ошо боюнча ачыш керек да. Ошо боюнча ачыш керек. Мындай а плюс б квадрат, а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат деген формула. Бирок ага караганда жана мен биринчи көрсөткөн жолум кичине жеңилирээк болуш керек, ошондой да чыгарганды үйрөнгүлө. Кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча чыгарган ыкманы атайын темасы бар, ошол жактан үйрөнүш керек. Так, анда кийинки эсептерди чыгаралы. Үч бурчтуктар боюнча, мындай болот балдар. Могу жер 120 болсо, могу жер канча болот могу жер? 2 мындай жандаш бурч деп коет да балдар. Могу альфа бета жандаш бурч болсо, альфа бетанын суммасы дайыма 180 градуска барабар болот. Ошону билишиңер керек. Демек бул жер 60 болот экен, жаңыл азаматсың, жаңыл билет экен. Могу жер 60 болсо, анда y канчага барабар болот? 60ка барабар болот, Так, эми могу жер 60, могу жер 45 болсо, ортосу канча болуш керек балдар? Общий 180 болуш керек болуп атпайбы? 60ка 45ти кошсок 105 болот, анда могу жер 75 болот экен, 75 болсо, үч бурчтуктун ички градусу 180 градуска барабар болот. Ошондо 75ке 65ти кошсок 135 болобу? 180ден 135ти кемитсек канча калат? 5, могу жер 7, 45 калат экен, Анда x 45ке барабар экен. Так, x'ыбыз 45, y-ибиз канча болду? 60 болду. Экөөнү кошсок 105 болот экен бул жер. Текшерип тургула, кээде жаңылып калышыбыз дагы мүмкүн. Анан бул жагын чыгарып коелу. Y 60 болду, бул жер x'ыбыз 45 болду. 60тан 45ти алсак эмне болот? 15 болот, 15ти 2ге көбөйтсөк 30 болот. Анда А колонка чоң экен, чыгардык балдар. Суроо барбы, жокпу бул жакта? Түшүнүктүү эле болду окшойт, Суроо жок. Ким кыйналып атат, ким түшүнгөн жок? Ким кыйналып атса, 7 деген цифраны жазгылачы комментарийга, мен көрөйүн. Канча окуучу кыйналып аттыр? Так, Айсулуу, охо. Так, 1, 2, 3, 4. Араң эле тургансыңар го, ким кыйналып атат десе, араң эле 7-ни баскыла десем, баары шукулдатып кирди го. Араң эле унчукпай турупсуңар да, башындагы эсепти түшүнбөй калдым дейт. 7,5 дейт. 7,5. Макул, барыңар десем, барыңар эле түшүнбөй атсыңар деп койсом, туура айткан боломбу же туура эмес болобу балдар? Могу жерде азыр канча, бир 10го жакын киши 7 деп жазды, Туура айткан боломбу? Туура эмес. Түшүнгөндөр бар агай дейт, ооба, туура эмес айттыңыз дейт. Баягы бул кандай ой жүгүртүү болуп калат? Индуктивдүүбү же дедуктивдүү болобу? Логиканы ким көрүп атат? Көрүп атасыңарбы? 10-А класстын балдары жаман деген ой жакшы беле же жаман беле? Дедуктивдүү дейт. Жок, дедуктивдүү болбойт. Индуктивдүү. Бир эки нерсенин негизинде жалпы жыйынтык чыгарып кой. Азыр мен баарыңар деп айтайын деп өзүмдү да кармап калдым да, биз бул привычка болуп калган, көрдүңөр? Логикалык ой жүгүртүүдө аз нерсенин негизинде жалпы жыйынтык чыгарып коюу. Бул жерде азыр 40 окуучу отурган болсо, 10 окуучу түшүнбөгөн болсо, калган 30 окуучу түшүндү деген сөз, же унчукпай отурат. Бирок түшүнгөндөр баары бир бар. Ошон үчүн баары деген сөз туура эмес болуп калат. Түшүнүм кыйыныраак дейт. Алгебраны үйрөнүш үчүн эми нөлдөн башташ керек бул жерден.
Баягы мен YouTube'га чыгарып койгон сабактарды көргүлө, 30 сабак чыгарып койгом акысыз, Ошолорду көргүлө. Так, iPhone кол көтөрүп атат дейт. Комментарийге жаза бергиле балдар. Комментарийге. Так, звукту берелиби iPhone'го? iPhone'ун аты ким эле? Микрофонду жандырып сурачы. Звук чыкпай атат дейт. Ооба, звукту мен өчүрүп койгом. Кол көтөрсөңөр мен микрофонду жандырганга мүмкүнчүлүк берем. Аты эстен чыгып кетти, кече күнү айтып атты эле го. Так, микрофонду жандыр. Кол көтөр, же случайно. Ага, сүйлөй бер. Ошол тесттерди жанагы күнү алганбыз да, короче, иштегенбиз. Ошондо көп каталар бар экен да, тест китептерде. Например, мен көп эле каталарды көрдүм да, тесттин өзүнөнчү. Жок, тесттин өзүндө ката жок, сен билбешиң мүмкүн да. Бул деген текшерилген, мугалимдер 5-6 жолу текшерилип. Жайнагүл эжекеге деле айтайын деп, Жайнагүл эмеде ката койдум да, потому что. Жо, мисалы, кайсыны ката деген турасың азыр айтсаң мен көрөйүн. Кайсынысы ката болуп турат, мисалы, мен сага азыр көрсөтүп берейин. Звугуң угулбай атат, Эме жакта эмелерди алгебрадан Звук жакшы, үзүлбөй чыгып атат. Каталар бар дейт. Мындай болот балдар. Окуучу мойнуна алгысы келбейт да, эсепти чыгара албаса эле ката деп эсептей бересиң да. Бул эсеп канча жолу текшерилген. Жөнөкөй окуучулар түзгөн эсеп эмес да, муну мындай мугалимдер түзөт да, тесттичи. Ката болбойт бул жерде, ката жок. Муну мен өзүм дагы полностью бир сыйра иштеп чыккам. Мына силер менен чогуу иштеп атабыз. Бардыгы нормальный эле бул жерде. Так. Комментарийге жазгыла дагы. Бир вариант эки жолу келип калыптыр дейт. По-моему, кыргыз тилде жанагы а деген оба аяк жагында окшош болуп калган бир жеринде бар да, бирок ошол дагы туура эмес жооп болчу да, эгерде билсеңер, по-моему. Ошол жери бар, анан ошол бир, по-моему, ошо бир жеринде эме болуп калган. Ооба, группага мен жөнөтүп коем, буюрса, запись болуп атат. Кийинки 29-чу эсепти карайлы. 3Т чоңбу же 5А чоңбу дейт. Кайсынысы чоң болот ошондо? Беш А чоң дейт, Г чоң дейт. Г чоң дейт. Г качан чоң болчу эле Г? 5 дейт. Ошондо бул салмак тонна боюнча дейт, Т деген не? Тонна болобу ошондо? Маалымат жетишсиз дейт, 5 дейт. Тонн, ошондо 3 тонна, эмне 5 А эмне агай түшүндүрүп бериңизчи дейт. Бул жерде мына мен түшүндүрө албайм да, балдар, карасаңар, бул жерде эч кандай маалымат жок. Маалымат берилгенде дайыма эсептин колонкалардын үстү жагында берилет да. Колонканын үстүндө берилет. Эгерде үстүндө маалымат жок болсо, анда маалымат жок. Муну мен деле түшүндүрө албайм, билбейбиз эмне экенин. Ошол себептен биз маалымат жетишсиз дегенди тандайбыз, Г'дечи. Маалымат бул жетишсиз дегенди түшүндүрөт маалымат. Түшүндүңөр, маалымат жетишсиз. Ошондо бул тоннабы, ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Тонна, А эмне биз билбейбиз. 30-чуну эсепти карайлы. X, Y, значит, сан экен, Ошондо кандай болуп калат эми бул жер?
30 бул удалаш бүтүн сандарбы дейт, бүтүн сандар. Удалаш деген тууралуу кеп болдубу же болгон жокпу? Бул жерде эмне деп атат? Ошондо удалаш деген сөздөрдү айтып атасыңар, экөө барабар болобу дейт. Эмнеге барабар болуш керек? Болбоду, бүтүн сан экендиги айтылган дейт, барабар болот дейт. Мисал үчүн бүтүн сан болуп атса, эмне болот анда? Г деп ойлойм, себеби кайсынысы оң же терс экендиги анык эмес дейт. Точно билбейбиз да биз, кайсынысы оң. Или бул 1 болуп калса, бул 2, же бул 2 болуп калса, бул 1. Гарантия жок бизге мындай X'тен Y чоң, же экөө 0дөн чоң, же 0дөн кичинекей маалымат берилген жок бул жерде. Ошондуктан бизге эмне болуп калды? Маалымат жетишсиз болуп калды. Орун алмашканда сан өзгөрбөйт, барабар болушу мүмкүн, же болбосо маалымат жок дейт. Орун алмашканда сан өзгөрбөйт деген эч кандай эреже жок, балдар. Силер кай жерден уктуңар? Орун алмашканда сан өзгөрбөйт деген. Орун алмашканда сумма өзгөрбөйт деген бар да. Орун алмашууда сумма. Ал эми айырма өзгөрөт. Мисал үчүн 5 плюс 7 же 7 плюс 5 десе сумма өзгөрбөйт, бирок 5 минус 7 же 7 минус 5 боло турган болсо, анда өзгөрөт. Көрдүңөрбү? Анда разница, анда айырма бар. Ошол себептен бул жерде уже эч кандай гарантия жок. Ошундай бир эсеп бар эле, балдар, эгерде могу жер плюс болсо, могу жер минус, анан могу жер минус болсо дагы, например, мисалы, анда экөө барабар болгон учур бар да, мына мисал үчүн x плюс y, минус x минус y экөө тең квадратка көтөрүлүп турса, барабар болот да, мисалы. Ал эми терс болуп турганда уже бул жер барабар боло албайт экен. Так, макул, жакшы. Г болот экен дейт, ооба, Г болду, түшүндүк. Ошентип мына биз 30 эсепке чейин алып бардык. Кийинки сабактарда калган 30 эсептерди дагы талдайбыз. Андан кийин аналогия, анан окуу түшүнүү бөлүмдөрүнө да буюрса өтөбүз. Эми суроолоруңар болсо бергиле, балдар. Суроолоруңар болсо бергиле, суроолорго жооп берейин.